Жанагы эмсикоинди сатып алгандарды куттуктап коеюн дегем. Айланайын, кагылайын кыргыз элим. Бул мошенниктер бизди алдаганын койбоду, же биз алданганыбызды койбодук. Бул биринчи жолу эмес, канчалаган ушундай мошенниктерди көрүп атабыз. Ушинтип канчасы чыкты, Элиза үй буюмдары деп чыкты, дагы бирөөсү Ихсан үй алып берем деп чыкты. Ишкылса чыгып эле атат. Мындан дагы бир 2-3 жыл мурда Нурлан деген бир ишкылса дагы ушундай бирөө кыргызды мен да байтам, тифкоинду алгыла деп азыр өзү жок, качып бир жакта чет өлкөдө жүрөт. Аны элдин баары реклама кылган. Эми кечеги баланын айтып аткан сөздөрүн угуп мен чындыгында аябай күлкүм келди. Ушуга адамдар кантип ишенип атат? Ушуга ишениш үчүн адам канчалык деңгээлде болуш керек деген суроолор пайда болду мендечи. Анан мен эң эле өкүнгөн жерим жанагы жолукчан чоң эле апалар ошонун тарабын алып, силер ишенгиле, Кудайым буйрса болуп кетет, андай кылгыла, мындай кылгыла. Жанагы апалар аял заты ошондой экен да, аял заты кулагы менен сүйөт деп коет го. Жанагы апалар жанагы сумманы ал түшүнбөй деле отурат, ал жерде эмне сөз болуп атканынчы. Ал тифкоинни түшүнбөйт жанагы апаларчы. Болгону ошол жерде жанагы миллион суммалар просто алардын кулагына мындай жакшы угулуп атат, жагып атат да. Ошодон апалар мындай кайф алып отурат да, просто кайф алып отурат, ошого ыраазы. Эртең жанагы алдап кетсе деле макул. Эгер ошол жерде мунун болбойт деп бирөө айтчу болсочу, ошол жерден чыгып сен чачыңды бирден жулат жанагыларчы. Бир туруп чындыгында күлкүң келет, бир туруп чындыгында жидиң да келетчи. Ошентип алданып калыш үчүн Кудай сактасын, эртең биз деле алданып калышыбыз мүмкүн. Бирок көрдүк да биз буга чейин канчасын көрдүк. Буга чейин тифкоин деп деле чыкты, үй буюмдары деп деле чыкты, квартира алып берем деп деле чыкты. Бул баланын айтып берген сөзүнө кече Ташиев деле анчалык убада берген жок. Президентибиз деле анчалык убада берген жок да. Бул айтып атат, ар бириңерди Кыргызстанды дейт, эмне дейт, бирден үй алып берем дейт. Иши кылса вообще мошенниктин баягы эмне деп коет, эң эле андай сүйлөш үчүнчү чындыгында өтө чоң талант керек да. Даже мен антип сүйлөй албайм. Тем более эл алдына чыгып эл кызматта жүрөбүз, но менимче мен анчалык адамдарды ишендире албайм да. Айтайын деген ошондорго дагы ишенгиле, акчаңар салгыла, болуп кетесиңер буйруса. Айып өзүңөрдө. Жанагы бала анча дейт, 5 миллиард иштедим дейби, бир квартира алдым дейт, 5 жет алдым дейт. Буйруса бир 2-3 жыл чыдап койсо камактан чыгат, зато үйлүү, машиналуу, акчалуу болуп калат. 5 жылда ким эле анча акчага жетишип атып турабы?